Садыр Жапаров Кумтур боюнча эл аралык соттон утабыз. Бүгүн 16 ноябрда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкө президентине караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин биринчи отуруму өттү. Анда президент отурумдун аягында сөз сүйлөдү. Кумтур боюнча соттошуп жатабыз. Бул боюнча дагы эл аралык соттон утабыз. Анткени эл аралык сотто дагы экологиянын жаратылыштын мөңгүлөрүн талкалашпашына жүрөгү менен күйгөн адамдар отурат. Фактыларды алып барсак, алар бизге туура чечимди чыгарып беришет. Анан дагы утабыз деген толук ишенимибиз бар, дейт Садыр Жапаров. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Чоң ата мемдөө алган маркум Бажиевдин небереси министрдин айткандарын четке какты. Маркум жазуучу драматург Умар Бажиевдин небереси Дастан Бажиев Твиттер барагында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин билдирүүсүнө жооп кайтарды. Белгилей кетсек, министр Бейшеналиев буга чейин Ала Ото 24 каналынын эфиринде жазуучу эмдөөдөн өткөн эмес деп билдирген болчу. Биз коронавирусту калктын вакцинасы аркылуу гана жеңе алабыз. Учурда ооруп жаткан кишилердин көбү эмдөөдөн өтпөгөн үчүн өкүнүп жатышат. Ооргандардын көпчүлүгү 70 жаштан ашкан, башка дагы өнөкөт оорулары бар адамдар. Белгилүү адамдар өтүп кетип жатканы өкүндүрөт. Жакында эле Марбажиев өтүп кетти. Биз аны менен маектешкен учурда анын эмдөөдөн өтпөгөнү белгилүү болгон деп билдирген Бейшеналиев. Көп өтпөй министрдин айтканына жооп берген Бажиевдин небереси Дастан Бажиев чоң атасы коронавируска каршы эмдөөдөн өткөнүн каарлаган. Урматсыз министр, эки нерсе боюнча тактоо киргизим келет. Биринчиден, сиз аны менен сүйлөшкөн эмессиз. Экинчиден, чоң атам эмдөөдөн өткөн деп жазды Дастан Бажиев. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров бирин-бирин коргоо, пара берүү деген болбош керек. Бирин-бирин коргоо, пара берүү жана көмүскө экономика сыяктуу көрүнүштөргө жол берилбеши керек деп билдирди бүгүн 16 ноябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин жыйынында сүйлөгөн сөзүндө мамлекет башчысы ишкерликти коргоо боюнча кошумча чараларды караштырууга багытталган 2 жарлыкка кол коюлган. Анын негизинде укук коргоо органдарын жана башка мамлекеттик органдардын бизнести жөнү жок негизсиз текшерүүлөрдүн токтото алдык. Ал тургай экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттин кызматы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы кызматты жойдук. Анткени мамлекеттик бийлик системалары бизнес менен жарандардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн иштеши керек. Ата мекендик болобу же чет өлкөлүк болобу, инвесторлордун ар бир кайрылуусу же жарандардын ар бир кайрылуусу менен арызы өтө кылдаттык менен изилденүүгө тийиш. Рейдерлик басып алууларга күнөөлүүлөр билип туруп адилетсиз чечимдерди чыгарган сот жана укук коргоо органдары мыйзам чегинде толук жазаланышы керек, деди ал. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаров белгилегендей, бизнес коомчулугу мамлекеттик жана муниципалдык органдар ак ниеттүүлүк, абийирдүүлүк принциптерин сактоо менен иштөөгө тийиш. Бири-бирин коргоо, пара берүү жана көмүскө экономика сыяктуу көрүнүштөргө жол берилбеши керек, деди ал. Мамлекет башчысы бизнестин катышуучуларынын ортосундагы экономикалык талаш-тартыш маселелери мыйзам чегинде сотто чечилиши кажет. Экономикалык маселелер боюнча кабыл алынган сот актыларынын сапатын жогорулатуу үчүн бул ишке бизнес ассоциацияларын тартуу менен бирге сот системасынын потенциалын жогорулатуу зарыл, деди президент Садыр Жапаров. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Эдил Байсалов президент баштаган аткаруу бийлиги бейөкмөт сектор менен кызматташууга жана өз ара аракеттенүүгө даяр. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жергиликтүү жана глобалдуу коомчулук лидерлери Кыргыз Республикасынын бийлигинин инклюзивдики бизнестин жана жарандык коомдун өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү реформаларды илгерилетүү боюнча өнөктөштүгү жалпы улуттук диалогунун кеңешмесине катышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Өз сөзүндө ал бийликтин жана жарандык коомдун натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүнүн принциптерине тактап айтканда, бийликтин бейөкмөт сектор менен өз ара аракеттенүү формаларына токтолду. Эдил Байсалов белгилегендей, министрлер кабинети жарандын укугун жана эркиндигин толугу менен камсыздайт. Ошол эле учурда анын натыйжалуулугун жана ийгилигин камсыздай ала турган бир нече маанилүү шарттар жана принциптер бар. Бейөкмөт уюмдар ак ниет жана узак мөөнөттүү кызматташууга умтулуусу жана тирешүүдөн четтеш керек. Бейөкмөт уюмдар чечимдерди кабыл алуу процессине институционалдык катышуу формасынын каналын тактап айтканда, ченемдик укуктуу актыларын жана мыйзам долбоорлорун экспертизалоого жана коомдук талкуулоодо активдүү пайдаланышы керек деп жазылат маалыматта. Байсалов белгилегендей, учурда мындай катышуу орун алган жок. Мындан тышкары ал жарандардын кайрылуусу жөнүндө мыйзамга ылайык кат түрүндө кайрылуу тууралуу айтты. Эдил Байсалов белгилегендей, коомдук уюмдардын социалдык тармактарындагы посттору жана прессадагы билдирүүлөрү жарандарга кайрылуунун тийиштүү формасы болуп саналбайт. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары билдиргендей, мамлекет бейөкмөт уюмдарды колдоо үчүн мамлекеттик бюджеттен ресурс бөлүп берет. Тактап айтканда, келерки парламент тарабынан карала турган алгачкы мыйзам долбоорунун бири катары мамлекеттик заказ тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү болот. Бул аркылуу коомдук уюмдарды толук кандуу колдоого мүмкүндүк берет. Мындан ары коноктор башкаларды бөлүп жарууга алып барган абалга жол берилбейт. Жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдардын тышкы каржылоого мамлекеттик органдар үчүн жана ачык отчеттуу болууга тийиш. Эгемендүү мамлекет катары биз улуттук мыйзамдарыбыздын толук сакталышын талап кылабыз жана бардык эл аралык өнөктөштөрүбүздүн ички карама-каршылыктарды корчотууга жана коомду конфронтацияга алып барууга, кандайдыр бир социалдык көйгөйлөрдү аң сезимдүү же эрксиз түрдө стимулдаштырууга эч кандай жол берилбешин талап кылабыз. Көз карандылык синдромуна чекит коюуга убакыты келип жетти, деди Эдил Байсалов. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин.
Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарылайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Президент керек болсо түнкү 3-4-төрдө чалып тапшырма берип турат. Министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсалов саясатчы Өмүрбек Текебаевдин Садыр Жапаровдун министрлерди чогултуп жыйын өткөргөнүн көрө элекмин деген сөзүнө жооп берди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазган. Президенттин министрлерди чогултуп чогулуш өткөргөнүн көрө элекмин дейт. Эл көрүп туруш керек дейт. Биринчиден, президент эл көрсүн деп популисттик жол менен силерге окшоп иш кылбайт. Экинчиден, керек учурда министрлерге күнү түнү керек болсо түнкү саат 3-4-төрдө телефон чалып же билдирүү менен тапшырмаларды берип турат. Ыкчам чечүүчү маселелер чыгып калганда тиешелүү министрлерди үйүнө да чогултат. Муну көп эле жолу көрүп жүрөбүз. Министрлер калп айттырбайт. Негизи министрлерди бир жумада 1-2 жолу эмес, күндө чогултат. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы күн сайын чакырып, ал аркылуу да бир топ тапшырмаларды берип турат. Андыктан сиздин болжолдоп айткан акылыңыздын президентке кереги жок. Сиз кеңеш берип жүрүп, акыркы 10 жылда көрдүк мамлекет кандай акыбалга кептелгенин. Силер бийликке келгениңерден кийин өлкөнү башкарууга дараметиңер жетпегенин далилдегенсиңер. Ошондуктан башка адамдарга акыл үйрөтүп, ооз ачканга акыңар жок. Болду, эми жетишет да, эл дагы баарын көрүп, билип турат. Бийликти жөнү жок сындай берүү эч кандай олуттуу жүйө жок. Негизгиси эл мамлекет үчүн иш жүрүп жатат. Буюрса Кыргыз мамлекети силердин популисттик кеп кеңешиңиздерсиз эле гүлдөгөн мамлекеттердин бирине айланат. Кыргыз эли айкөл көчүрүмдүү эл бизде. Ошол үчүн сиз бүгүн эл аралап талапкер болуп эл алдында сүйлөп жүрөсүз. Сиз азыр элдин таразасына туруп жатасыз. Президент толук мурун болбогондой таза жана айкын шайлоо өткөзүү боюнча тапшырма берди. Эл күбө, кымындай административдик ресурс бир да тарапка иштетилбей, кийлигиши жокко эси эл аралап коомчулук да көрүп турат. Бирок президент жооп бербейт деп эле аны бир тараптуу кароолоого да жол бербейбиз. Түзүлгөн жаңы өкмөт конституциялык мандатка ээ. Толук кандуу иштеп жатат. Конструктивдүү сын айтылсын. Азыркы абалга кимдер жоопту экенин элибиз жакшы билет. Акыйнек айтышып, мурункуларга шылтай бергенге азыр 1 мүнөт убакыт да жок. Ошондой болсо да ар кандай асылууларды биз жоопсуз калтырбайбыз. Эл чечсин кимдики чын, шайлоонун максаты ошондо эмеспи, деп жазды Эдил Байсалов. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Соттолуп кетесиңер. Садыр Жапаров элди добушун сатпоого чакырды. Президент Садыр Жапаров добуш сатуу жана сатып алуу мыйзамга туура келбей турганын айтып, мындай учурда эки тарап тең жоопко тартыларын эскертти. Билдирүүсүн президент Facebook баракчасына жарыялаган. Шайлоодо добушун сатканда сатып алып жаткан жарандар да жоопко тартыласыңар. 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин соттолуп кетесиңер. Жазык кодексинде ушундай берене бар. Ошондуктан шайлоочулар добушуңарды сатпагыла. Талапкерлер сатып албагыла. Эгер ушундай көрүнүштөр болуп турган болсо, укук коргоо органдары катуу чара көргүлө. Мындан ары Кыргызстанда таза шайлоо салтын орнотобуз. Буга чейинки шайлоолор тарых болуп кала берсин, деп жазылган мамлекет башчынын постунда. Жапаров ошондой эле билдирүүсүнүн алдында жазык кодексинин 192 беренесин тиркеп койгон. Анда шайлоочулардын добушун сатып алгандар менен добуш саткан жарандар кандай жазаланары жазылган. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.